Себеби мына менин округумда Каракол, Тоң, Жетөгүз райондорунун мектептеринде көбүнөн мугалимдер бир маселени чечип бериңиз деп сурап жатышат. Кыздарга хиджаб менен мамлекеттик мектепке келинүү тыюу салынсын деп сурап жатат. Себеби биз өлкө светтик өлкөбүз. Бул боюнча дагы маселелерди жүргүзөбүз. Азыркы учурда ошо ата-энелер менен да жолугушууларда ошо өткөндө мына Арабан районуна да барып келдим. Ата-энелер менен да жолуктум, мугалимдер менен жолуктум. Ошо балдарга, кыздарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп атабыз да, ошо канчалык деңгээлде ошо азыркы учурда жоолук кийүү маселеси өтө Жолук эмес, жолук кийгизсер мейли, хиджаб деп атам. Жок, хиджаб боюнча 2015-жылы токтом чыккан, анын негизинде классикалык форма деп киргизгенбиз. Достор, ушул Малиев азыр көрдүңүздөр, ушинтип сүйлөп алыптыр. Бул менин оюм, балким туура эместир, балким туурадыр. Ушу сүйлөгөндө баягы көрдүңүздөр, хиджаб деп анан министр айтса, министр жолук десем, жок мен жолук жөнүндө эмес, жолун салына берсин деген сыяктуу. Хиджаб жөнүндө айтып атам деп атып, анан мен ойлоп койдум. Бул хиджаб эмес, паранжа депчи, жана мындай жабынып алышат го. Ошону айтып, анан хиджаб деп бул жолукту айтып атат го деп ойлоп койдум да. Бул эми анан бул теңирчи, анан бул шайтанский депутат мындай блогерлер керек болсо ошентип, мындай диндар блогерлер ошентип жазып атат да. Анан биздин эле кыргыз бир тууган, мусулманбы, мусулман эмес билбейм, бирок кыскасы бул киши үчүн биз дуа кылып, күйүп, эметели анан жанагындай мандатын тапшыр, анан тиги буу деп аткандар макул эми, алга өзүнчө тема. Бирок жанагынчалык жамандабайлы да, эми ушунчалык эми шайтандык депутат деп эми анан жанагындай кемсинтип, анан мындай тигиндей, анан өзүң чачың карап алчы, анан муртуңду алып алчы деген сыяктуу, мисалы үчүн жок, бул күнөөгө батып калышы мүмкүн бизчи. Бир биз айыбын айтып, анан мынтип, анан тигиндей деп ушу аябай өтө актуальный болуп тур. Мен деле өтө маани берген эмесмин, сүйлөсөм, балким туура эмес сүйлөп алды деп ойлой койгом өткөндөчү. Анан ушунчалык аз блогерлер муну десиптил эми туура эмес, мен ойлогол, анан бул сакал коюп эмне бул туура деп атабы депчи. Бирок ушу балким ушул айтып аткан сөзүн туура эмес, мындай сформулировал алды, мындай туура эмес формулировкада айтып алдыбы деп койдум да. Ма киши өзү айтпаса эле, балким ошондой ойду айтты. Ошо анан негизи эле жамандабайлы, аброюна шек келтирбейли, мондай тиңдей деп эле коелу, дуа кылалы. Анан жанагындай өтө эми бул саясатчылар билсе керек, эми ошол мыйзамга каршы, эмеге каршы сүйлөп атса макул, мандатын таштаган ага мен каршы эмесмин, бирок жанагынчалык биз анын айыбын айтпай эле коелу. Өзү Арсланбек Малиев мурдагы ошо Куран аяттарын жана окуп, анан кийин бир кечирим сураган, билесиңерби? Көрсөңөр, YouTube'дан деле терсеңер чыгат. Ошо мен туура эмес окуп калыптырмын, анын мааниси мындай экен да, аятты до конца окубай коюптурмун, аягына чейин окубай коюптурмун деп кечирим сураган да. Ушул сыяктуу эле туура эмес айтып алдыбы дейм да. А кишиге дуа кыла берели. Иншалла ислам динин коргогон, кыргыздарды коргогон, Тоң эли, Жетөгүз эли, наоборот, аны кетсин дебей, ушул гана келсин деген чыгаан, аты кала турган, чыныгы эл үчүн, жер үчүн күйгөн депутат болуп калсын. Эң негизгиси ошо иманы хидаят берсин Аллах Таалам.